Bunday kişi Basıp turbaysiz beni. Assalamu alaikum. Aytып койсоңуз. Комментарий берип аласыз. Кийин берем. Qancha vaqt kutasiz? Kech qo'ysiz. И ушунча бүткүлүбүз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов УКМКдан чыкты. Анын сүрөт видеосу Telegram каналындагы Короче тайпасына жарыяланды. Белгилей кетсек, бүгүн 29 ноябрда саат 14 чамасында Матраимов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына сурак берүү үчүн кирип кеткен. Ал 6 саатка чукул сурак берип, сыртка чыкканда аны күтүп турган журналисттерге комментарий берген жок. Ал күбө катары чакырылганы айтылып, журналисттик иликтөөдө жарыяланган бардык жагдайлар боюнча сураалары белгиленген. Маалымат булагы Спутник KG. Кримтөбөл Азиз Батокаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча 1 май райондук сотуна алынып келинген Алмазбек Атамбаевди соттун имаратынан кайра УКМКнын тергөө абагына алып кетишти. Адвокаттардын айтымында соттук процесс 6 декабрга жылды. Бүгүнкү сот отурумуна Атамбаевдин жакын туугандары да келди. Анын кичүү уулу Кадыр Атамбаев атасы так бүгүн сотко алынып келерин алдын ала билбегенин, жарым саат мурда угуп эле шашылып келгенин айтты. Спутник KG. Атамбаев келген соттун имаратынан Индира Жолдубаева чыгып кетти. Бүгүн 29 ноябрда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши каралууда. Буга чейин соттук отурумга айыпталуучу Атамбаевдин алып келингени маалым болгон. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун өндүрүшүндө коррупция беренеси менен айыпталып жатышкан Алмазбек Атамбаев, Индира Жолдубаева, Абдухалим Райымжанов жана Калбек Качкыналиевдин кылмыш иши каралууда. Миллиондогон акчаны алдап кеткен аял кармалды. 5 миллион 300 миң сом каражатты алып качып кеткен кыргызстандык аял Якутиядан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 34 жаштагы Нарын облусунун тургуну мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. 2019 жылы Ак Суу районундагы банктардын биринин филиалында башка адис болуп иштеген аял 3 жарандын 5 миллион 300 миң сомдон ашуун акчасын алып качып кеткен. Маалыматка караганда, ал каржы мекемесинин кызматкери болуп иштеп турганда жүздөгөн жарандарды алдап кеткени айтылууда. Ысык Көл облустук Ички иштер башкы башкармалыгы 147 кишинин арызын каттоого алды. Чыгымдын жалпы суммасы 38 миллион сомду түздү. Изделип жаткан аял Минск конвенциясына ылайык экстрадициялоо үчүн камакка алынды. Элдик медиа сайты. Россиянын Сургут шаарында турак үй күйүп, кыргызстандык жубайлар каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн Россиядагы элчилигинен билдиришти. Окуя 26 ноябрда эртең мененки 9 чамасында болгон. Тиешелүү органдардын билдиргенине караганда, өрттөн 41 жаштагы эркек жана 37 жаштагы аял көз жумду. Алар Ош облусунун Алай районунан барган жубайлар болгон. Эркек киши Россиянын жарандыгын алган эле деп айтылат билдирүүдө. Эркектин сөөгү бүгүн 29 ноябрда кыргыз диаспорасынын жардамы менен мекенене жөнөтүлдү. Ал эми аялыныкын жиберүү үчүн тиешелүү документтер чогултулуп жатат. Маалымат булагы Спутник KG. Өзгөн районундагы студенттер Ош-Бишкек жолунун боюндагы таштандыларды тазалашты. Бул тууралуу Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Кече 28 ноябрь күнү Өзгөн эл аралык медициналык колледжинин жана Ош технологиялык университетинин Өзгөн районундагы филиалынын студенттери жана окутуучулар Ош-Бишкек жолунун боюн Жалал Абад облусунун аймагынан баштап Кара Суу районунун аймагына чейин тазалашкан. Турмуш KG сайты. Бишкекте Борбордук ала тоо аянтында жаңы жылдык балаты орнотула баштады. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын расмий баракчасынан белгилүү болду. Маалыматтарга караганда, былтыркы балатага жаңы концепция менен кооздолууда.